Mınami may ayının kukuk çakırgan tаңында баягы багыбызга келип сүйлөшүп отурабыз. Эми быйылкы жаздай жаз сейрек болот өзү. Кыргыздар айткандай ташка да чөп чыкты да жарык. Карачы мына эмне деген былтыр курап калды эле. Быйыл кайра көйкөл жарыктык жаратылыш ушу күлүп турган кези бул жакшылыктын жишаны десе болот да. Эми бүгүн бир нерсеге кубанып ошону айтайын деп турам да. Күнү кече президенттин жарлыгы чыкты. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчисин алмаштырды да. Мени кубантты бул маселе. Эмне үчүн кубантты? Биринчиден биздин кыргыз тили бул жөн тилдерден эмес өзү. Көп дүйнөдө көп тилдер бар. Канчалаган тил деп жүрөт айланайын. Көбү өчүп кетти, жок болуп кетти. Бир кезде сан миллиондогон адамдар сүйлөгөн тилдер да жок болуп кетти. Бирок мына бу жазуу чийүүсү боюнча, байыркылыгы боюнча, жазуу чийүүнүн тарыхы боюнча алдыда турган Кытайдын летопистеринде жазылуу экен биздин 5000 жылдык андан берки мамлекеттүүлүк тарыхыбыз турат. Ошол аны айтпаганда дагы жанагы делбетап кээ бир кокуй күндөр бар го, күндөн бүткөнбүз, айдан бүткөнбүз деп. Жок. Кыргыз эл катары эле эл. Бирок байыркылыгы чын. Байыркылыгы мына улуу манасында турат. Улуу манасын баштаган эпосторунда, жомокторунда, сөзүндө да кыскасы, тилинде байыркылыгы. Эми каада салты, үрп адаты, макал лакаптары, өнөрү жөнүндө өзүнчө айталы. Эми өзүң билесиң, мынабу көөнө ой булактарынын баарында Инжил дейли, Куран дейли, башкасы дейли, Конфуций, Лао Цзы, мейли Римдин, Батыштын ойчулдарын айт. Эң биринчи тил болгон, сөз болгон делет. Сөз тил. Адамды адамдык деңгээлде, анан улуттук деңгээлде кармап турган тил. Ошо сөз. Мына ушул океандай манас жараткан эл. Бүгүнкү тилин кара. Бүгүнкү тилди карачы. Макалек, сакалектордун армиясы өсүп чыкты. Батыр. Ушул бул улуу трагедия өзү. Бул ордуна оңой менен келбей турган трагедия. Биринчи элди улут кылып, улуттук касиетте кармай турган каражат дейсиңби, кут дейсиңби, бул тили болот. Тили жок эл, аты бар, заты жок. Бир аборигенби, же кандайдыр бир затка айланат да. Эми андай Кудай сактасын, бирок биздин тил ушунчалык жардыланып кетти, майдаланып кетти. Бул акыйкат, трагедия, чындык. Мунун эми көчөк эле биздин ойчулдарды айталычы, мурдагыларын коюп. Мына Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, түштүктө Молдо Нияз, Нурмолдо деген адамдар дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөн кишилер болгон. Дүйнөлүк деңгээлде. Анан Советтер Союзу чыкты. Советтер Союзу чыкканда мына бардыгын борборлоштурабыз деп биздин тил, айрыкча кыргыздын тили. Мына бизге тең тайлаш эле ошо кездеги өзбектер, тажиктер, грузиндер, эстондор өздөрүнүн тилин өнүктүрүп сактап калды. Биз эмне үчүн жок кылдык тилибизди? Ошол
Советтер мактап аткан Советтер Союзунун учурунда эле тилибиз жардыланып кетти. Делегей болуп, орус сөздөр аралашып, мына казак менен кыргызга айрыкча. Себеби биздин мынау көчмөн калктардын ичинен кыргыздардын энөлүгү, түркөйлүгү, бирин колдой албаган жана иштардыгы, акылга, дипломатияга эмес, кара күчкө таянган, ошону артыкча көргөн, жанагыдай делбатап мүнөзү ошол тилибизди жардылантты. Мына эми тыныстанып баштаган кайрандар 37-жылы атылып жок болду дечи. Ошондон бери жалаң орус улутундагылар башкарып келди дагы. Тажикстандын жетимканасында чоңойгон. Өзбекстандан билим алып, Өзбекстанда кысматтык даражаларга көтөрүлүп келип анан бизге биринчи кыргыз улутундагы жетекчи болгон Исхак Разаков ошол тажик менен өзбектин тажрыйбасын бизге киргизем деди. Аракети кылды кайран киши. Бирок бир-бирин колдой албаган кыргыз ал кишини жок кылып тынды. Ал себеби Москва аркылуу биринчи. Москва андайга жол бербейт. Ошо кезде ошондой болчу. Орус шовинизми деген. Анан ошо менен кыргыз тили мына Түгөлбай Сыдыкбековго окшогон абаларыбыз күрөштү албетте. Айтматов күрөштү. Бирок бир-бирин колдой албаган кыргыздын тили начарлап жүрүп отуруп, анан эгемендик алдык. Анан эгемендиктин учурунда жанагындай Акаевге окшогон Общий дом деген саясатты жүргүзгөн жетекчи келди дагы. Эмне кылды бизди 30 жылдын ичинде? Мынандай жок болуп бараткан тилдердин катарына алып келип кошту кыргыз тилин. Мына күнү кече президент указ чыгарып атат. Каныбек Осмоналиевди жетекчи кылды. Ага көбү каршы кылып жазып атат, Биринчиден ал киши физикпи, математик деп коелу, Тилчилериң эмне кылды? Жалгыз Камбаралы Бобулов деген акебиз. Ушу күрөштү, легендарлуу парламентте Камбаралы Бобулов башты чулгуп, эне тил, мамлекеттик тил деп чыкканда эң кыйын деп жанагы аябай мындай дипломатиялык шумдукту деп тамашалап коелу. Медеткан абабыз спикер эле Шеримкулов. Камбар деп коркуп турчу ошол кишиден чыкканда. Камбаралы ушул акыркы чиновниктерден болду да, биздин ошол саясатка аралашып жүргөн депутаттардан, саясатчы чиновниктерден, жазуучулардан ошо акыркысы болду. Эне тилибиз үчүн күрөшкөн киши. Камбаралы менен кошо ошол кыргыз тили кошо эле өлүккө айланып кетип баратканда, чынында бул орой салыштыруу. Бул чындык. Мына бүгүн эми ошол Макалёвуң деле, Закалёвуң деле кайра келип эле ошол инилерибиз депутат болуп отурат, мыйзам жазып отурат. Буга ыйлагың келет, туган. Буга ыйлагың келет. Эми ушул мамлекеттик комиссиялык тил эмне кылды буга чейин? Эч иш жасаган жок да. Мына көчөдө көрнөктөрдү карачы, жөнөкөй эле сөз. Ушу кыргыз мамлекеттин борбору. Кыргыз улутунун океандай манас жараткан кыргыз улутунун борбору деп эсептейсиңби ушул Бишкектин көчөлөрүн аралап жүрүп? Мына Алматы калай барчы. Ал Өзбекстанды кой, Грузияны кой, Эстонияны кой, Тажикстанды кой. Мына бир эгизибиз Казакстан тил боюнча кандай саясат жүргүзүп келди. Казак тили өнүгүп кетти, өнүгүп атат. А кыргыз тили бир кезде Мухтар Аузев Саякбай абабызды Казгууга победасына салып барып, "Эй, сендер билип алгыла" деп бүт казактын интеллигенциясын чогултуп, "Мынага акыркы магикан" деп манас айттырган кайран тилибиз таң калтырган, дүйнөнү таң калтырган. Кайран тилибиз ушундай орусча айтканда плачевный,
кыргызча айтканда ий тыйлай турган киши эмес, ий тыйлай турган акыбалга келди. Мына ушул кезде президент менимче жакшы кадамга барды да. Кече эле койгон, албетте Сыртбай Мусаев деген аксакалды мен сыйлайын деп коелу. Бирок иш кылган жок. Кыйкыргандан башка иш кылган жок киши. Эми көз өткөндөрдү мен жамандабай эле коелу. Иш кылышкан жок. Ey, mizam turat. Til boyunca mizam turat. Жазаш керек эле. Чечкиндүү кадамдар жасаш керек эле. Аракет эмес, чечкиндүү кадамдар жасаш керек. Тилди. Мен Каныбек Осмоналиевди сыртынан эле билем бул кишини. Бирок Каныбек акенин келгенин мен мындайынан баалайм да, бул киши биринчиден акыйкат киши. Албетте башын сайып Жапаровду коргогон кезинде. Бирок кечөөдө эле ошол Жапаровду, Ташиевди инилерим туура эмес кылып атасыңар деп калыс пикирин айтып жүрдү. Бул өзү акыйкат адам биринчиден Каныбек эке. Экинчиден ишкер адам, колунан иш келет. Жаш улгайып калса да колунан иш келет азыр. Бул киши азыр менимче ушул тилге чоң кадамдарды жасайт деп ойлойм. Ишенем мен бул кишиге. Колдоймун. Тилиң болбосо элдүүлүгүң калды дей бер. Мынау тилди биздин идеологиянын башына алып чыгыш керек. Идеологиянын. Мына Акаев эми орой айтканда мен айтсам эле ушул ырсаңдап расмий тил дегенди кийди. Эй, расмий тил менен сени орус жакшы көрөбү? Расмий тил кийип койдуң да орус сени жакшы көрүп атабы? Sen orus менен теңтайлаш сүйлөшүш үчүн бай экономикаң, бай билимиң, бай дипломатияң керек. Ошондо орус сени менен сүйлөшөт. Расмий тилди кийирип койдуң деп сени орус жакшы көрүп аткан жок. Ал оруска кереги да жок. Орус деген чоң империя, эл. Ошону жагымпоз Акаев элчисинден коркконунан кашык менен башка жеби жасаганда, маселени салыштырмалап айтканда. Күлкү анекдоттор көп да бул жөнүндө. Эми ушул расмий тилди зарылчылыгы бар беле киргизип. Мына азыр деле алып койсо болот муну. Коркпой эле алыш керек муну расмий тилди. Бизде бир эле кыргыз тили жашаш керек кыргыз мамлекетинде. Эми биздин бүгүнкү 21-кылымда ушунчалык мүмкүнчүлүк турат. Балдарыбыз Кытай тилинде эле, ошол англис тилинде эле, орус тилинде эле үйрөнүп ала турган толук шарт бар. Интернет деген турат. Зарылчылык турат. Өзлөрү үйрөнүп алат. Биринчи эне тилиңди коюшуң керек. Бул боюнча ушул Каныбек Осмоналиев иш жазат деп мен ишенем, ойлойм да. Ошон үчүн биз кыргыздар ар кайсын айта бербей, мынабы ынтымактуу болуп, жакшыбызды жакшы деп, жакшы кадамдарды колдоп, анан эле бүгүн кое коюп эртең койду, иштей албаса алыш керек эртең. Эң туура кылды. Мына маселен мен дагы бир эки маселени айтып коеюн, а кишилер таарынбасын. Мамлекеттик катчы жөнүндө. Мамлекеттик катчы жакшы иш жасабай атат. Касманбетов. Менден улуу киши болсо керек а киши. Жакшы иш жасаган аракеттери жок, билинбейт. Мына жакшы академия түзүлгөн. Чыңгыз Айтматов, Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы. Мына ошол жерге дагы туура эмес кадр барды. Ал жерге дүйнөлүк деңгээлдеги кадр барыш керек. Айтматов деген дүйнөлүк деңгээл, Манас деген дүйнөлүк деңгээл. Ошондой кадр коюлуш керек ал жерге. Бир чалагайым кечирип койсун, Манасчы илимпоз адам турат ал жерде. Иним. Мен бир жатындашым болсо да айтамын. Ал жерде иш жок. Мына көрдүңүзбү? Мына мамлекеттик катчынын иши байкалбайт. Президент ойлонуш керек ушуларды. Мына ушу көчөкү Осмоналиевди койгондой кадамдарга барыш керек. Чечкиндүү адамдарды коюш керек. Мейли карыбы, мейли жашпы, мейли Алмамбет келип бизге кызмат кылган. Мынабы Абылай хан
Казакты 300'ün biriktirgen, 1000 yıl birikpegen Kazaktın 300'ün biriktirgen Abılay Xandın özünün tükkü tegi kalmak. Tetigi Mongol Çingizitlerden turat. Çındığında şonday tarihte. Biroq al Kazaka kızmat kıldı. Bukhar Jırau degen akılmandı canına koyup alıp Kazaktı biriktirgen. Ulutu da oşondoy da bizdin arabızda mümkün Özbekten dağı, mümkün kalmaktar da var bizdin arabızda. Oşondoy tuğulgan yerine ak kısmat kılgan adamlar var da. Misal üçün Ernest Tursunov'day, je bolbosa tigi öz men tamaşalaçım avamdı. Ödetemende. Oşondoy adamlar var da. Mesela bir misalda aytayım. Mına o Özgön şahrı. Özgön şahrının elge bilim bölümün 20 yıldan aşık başkargan Abdikasimov İlhamcan degen adamdı bilem de men. Hazır şu men kurduğu kişi pensiyaga çıkıp ketti. Oşonu Bayırkı Özgön şahrının 90% halkı Özbeklerden turkçu. Mekteplerin bari Özbek tilinde bolçu. Oşol jigit, oşol adam Manas'ta okutu, Aytmatov'da okutu boyunca jeke buyruk çıkarıp 20 yıldan aşık oşol Özbek mekteplerini okutup жүрдü. Oşol kişinin emgeği men kança yazdım bağlangan жоқ ey. Özü Özbek jigit. Özbek adam. Biroq oşo tuğan yerine, tuğan mamleketine ak kısmat жазады. Bu şunday kişilerdi tavuş gerek. Şunday adamlarda kayradan meyle kısmat kalıp geliş gerek. Bana Osman Aliyev'ti koygonday. Oşonda mamlekettin ideologiya oңolmoyunça, aң sezimi oңolmoyunça, ekonomikаңдағы başka rычагтарыңды oңola албайт. Ошого biz кубанып мен ошону айтып коеюн дедим.